Эмнеге Сакиш деген боюнча калып калгансыңар? Сусулунуп отуруп кабагың түйүп калсаң трагедия болот, көзүңө жаш келип калса. Бизде артист десе оңой жашоону элестетишет, анан бай жашоону элестетишет. Сакиш ооруп калыптыр дейт сразу элечи. Эрте эле карый бересизби? Кара куш мээси жамбашына жетип калат го, мөмкөн бойдон. Билбейм эми. Антпечи мен Сакиш деп. Аны укса да айтат. Ой, тиги такыр болбой калган экен бактан. Чач өстүрүп, мындай көйнөк кийип, мындай кербезденип. Блин, деп өзүңчө монолог айтасың ичиңен. Эмнеге кайсысыман, эмне жаздым мен? Аябай эс тартыңызды жоготуп сүйдүңүзбү? Ал мен жүрөгүм түпкүрүндө эле туруп турсунчу. Айнура, сени албасаң болбойт дегендер болду. Блин, анда өлмөй экен, өлбөй калмак экен. Бактылуусузбу? Кесибиңер жок, бактылуусузбу сиз? Талаада калганда, элден таяк жегенде, Чумурткадан сал. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу маекчим бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айнура Турганбаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсың, Накентай? Сон, эже, эмнеге Сакиш деген боюнча калып калгансыңар? Бул силердин Айнура деген атыңардын өчүп калышына эч кандай неме болбойсузбу ичиңизде? Ой, жок, эмне болмогол, эчтек болбойт. Эчтек болбойт. Эчтек болбойт. Ошондо эле эки ат менен жүрүп атам иш кылып. Бирөөгө чалып эметкенде дагы Айнура десең, кээ бирөө кайсы Айнура деп мээңди оорутат да, ошон үчүн Сакиш Айнура деп коем. Же Айнура Сакиш дейм. Дешет да сразу элечи. Мындай эки ат койгондо тагдыры эки анжы болуп калат деп айтылат го. Жок, андайды эми Сезген жоксузбу? Канчанчы жылы Сакишти алдыңыз? 91-жылы. 91-жылдан бери Сакиш болуп жүрөм ошойдон. Сакиш бопуш болуп жүрөбүз. Ошол интермедиа болуп кетип эле ошол ошол интермедиадан эле аттардын, каармандардын аттары ошо Сакиш бопуш болчу да. Ошондон улам эле ошол калып калдык. Көпчүлүгү эле Сакиш дешет да. Жумуштан деле Сакиш деп коет. Үйдөгүлөр эле Айнура дейт да. Эже, силер спектакльде драмалык ролдорду ойнойсуз, бирок кинодочу? Кинодо деле эми кинодо жалаң эле комедия болуп атпайбы? Драма айтып коет го, эми бир линияга түшүп калсаң, кайсы эме менен көрүнүп калсаң, ошогондой эле ролдорду бере берет го. Бир амплуа жабышып калат го. Бир эле жабышып калат да, баягы Шуриктей болупчу. Шурик болуп өзү актер айтпады эле эме депчи. Шурикти ойногондон баштап эле мага бир серьезный бир ролду беришпейт депчи. Ошода кичине кишиге мындай көп залакасын тийгизип коет экен деп ошол Шурикти ойногон актердун атын жөнүн унутуп калдык. Ошол кишинин айтканы бар эле да. Анан кийин бирок драманы деле биз баягы драматический актер болгондон кийин, актриса болгондон кийин аны деле ойной беребиз да. Экөөнү тең алып жүрөбүз да. Спектакльде ойнойсуз да, ама кинодон сиз жанагы Айыл өкмөтүндөгү көз ачыкты ойнодуңар эле го. Актер образыңар башкачараак го. Мындай Сакиштен карагандачы. Ошол образыңыз негедир мага аябай акылымда калып калган да. Бопуш Марат Байкенки болсо, жана Саякбайдыкы калып калган. Ошо ойдон калып калат экен да, бир негизи ушундай окшойт да, мындай тагдырга ошондой жазылып калат окшойт да. А так мындай серьезный ролдорду ойногондо Даткадан жанагы жеңесин бергенде аябай серьезный ойногонбуз. Ат менен келип Датканы алып кетем го. Ошондо эми айткандар бар экен, ничего, сонун эле ойноп койсуң, ойной эле турбайсыңбы дегендер бар да. Анан айтам да, драма болгондон кийин баарын эле ойной бересиз да. Трагедияны ойнойбуз, комедиясын да ойнойбуз. Ишкылып актер болгондон кийин баардыгына төп келиш керек го деп ойлойм. Бирок же дайыма эле актрисалар, актерлор комедияны ойной билбейт экен да. Бул оорураак жанр окшойт, комедия. Айтып калат, негизи комедияны ойнош чынын айтканда эле кыйыныраак. Трагедияны ойногон, трагедия эми сусулунуп отуруп кабагың түйүп калсаң трагедия болот, көзүңө жаш келип калса. Деп эле капаланып, ай сага эмне болду, мынча трагедия болуп калыпсың го бүгүн дейт го ошондо. Ойлонойм, мен деле адаммын да, кичине ойлоноюн дейм да. Анан постоянно жалаңдап эле десем эле, анан көчөдөн дагы көчөдөн кантип жүрөсүз, көчөдөн деле ушинтесиз. Анан айтам да, ай көчөдө жүргөндө эми өлбөдүм ба эле, элестет көчөдөн барат эле жалаңдап баратканымды. Сакиш ооруп калыптыр дейт сразу элечи. Же бизде сразу ой бар го, ичип алыптыр дегенчи. Ичип алганда окшойт, далактап калыптыр депчи. Анан көчөгө чыкканда өзүмчө жүргөндө жөн эле жышнакай эле жүрөм. Скромный эле, остановкага турганда кабак түйүп алып деп, маршруттарды күтүп.
тыгылып сыгылып маршруткада ичинде трагедия болосуң да. Трагедия көргүң келсе маршрутка кирсең болот да. Любой трагедияны көрөсүң да, ар түрлүү трагедияны көрөсүң. Жөн эле эч кимге эчтеке дебесең деле трагедия болуп сени карап жаман карапчы. Эмне туруп алып жылып койсо болбойбу дегендей болот да. Бош маршрутка отурсаң комедия болуп калат да. Мындай свободно күлүп мындай карап эки жактычы. Ошондой да, жашоо ачуусу таттуусу бир жүрөт да. Бирде комедия болуп кетесиң аткырып, кээде трагедия болуп кетесиң, ошондой эле. Бизде артист десе оңой жашоону элестетишет, анан бай жашоону элестетишет. Артисттиктен байлык топтодуңузбу же? Байым бай. О, байлыгыман мен ушинтип бай болгондуктан маршрутка менен жүрүп атпаймынбы? Целый маршрутка. Ооба, жөн эле эл менен болобойчу. Бай болуп эле, баягы мындай го, адамдын өзүнөн окшойт ушулчу. Кээ бирлер баягы жашнакай эле маршрутка менен жүрүп эле, элге тыгылып сыгылып эле, беттери тийишип эле, денелери тийишип эле жүргөн кишилер кичине бир тепкичи өйдө болгондо эле, ай кантип түшөт ай маршруткага. Мен маршруткага такыр түшө албайм ай, демеле деп кетишет го. Анан күлүп калам, пенде экенбиз депчи. Пенде болгондон кийин ар бир адамга кичинекей эле бир сом ашык болуп калса эле, мына кара куш мээси жан башына жетип калат го, мөлткөн бойдончу. Биздики кара кушка жетпей эле жөн эле жүрөбүз, любой жерде эле кара кушка жете элек да, кара кушубуз артка жете элек да. Анан адамдын өзүнүн аркы дүйнөсүнөн болот окшойт деп коем да, дээринен болот окшойт. Айтып коет го илгерилер. Ата энеси айтып кочу, дээриңде жок да, дээриңде болсо мындай болмок эмессиң да урушуп калчу эле да. Капыр кантесиң, эмне болду сага, анча деп калабыз го. Адам болгондон кийин баарын көрүп, адам баласы сразу эле байлык менен төрөлгөн жок да. Анан кийин Москва сразу не строилась дегендей бир тыйындан чогултуп анан бүт ошо байлыкты чогултканда байлыкты колдоно билген да жакшы экен да. Ошон үчүн карапайым эле эл менен эле жүрөбүз. Эл болгон үчүн жылдыз болдук да. Эл болгон үчүн билбейм эми. Жылдыз дегенди мен ушу толкунданып кетем да, бирөө жылдыз десечи. Жөн эле айтчы, жылдыз эмеспиз деп элечи. Жылдызы жок эле жүрөлчү айланайын депчи. Анан кийин жылдыз, анан мен жылдызмын тиги дегенге мен билбейм, мен өзүмө эмете албайм да. Жөн эле антип эми жылдыз болуп кеттиң, анан жылдызсың да, анан жылдыздар дегенде эле өзүм толкунданып кетем. Жөн эле жүрөйүнчү деп, жөн эле айтчы деп элечи. Аябай ошо келиңиз келип турган учур кайсы учур болду эже? Укмуш болуп турганымбы тим эле, мындай бассам деле автограф сурагандарбы. Эми Кудай буйруса айтып коет го, кээ бирөө бат эле өчүп калат, кээ бирөө өчпөй калат. Өтө кызыл бат оңот. Баягы төөдөн жыгылганда, аттан жыгылганда, төөдөн жыгылганда бийик такырын кеп түшөсүң. А вот эшектен жыгылганда так эле түшөсүң да. Кудайга шүгүр, азыркыга чейин эле Кудайга шүгүр жүрөбүзчү, азыркыга чейин эле. Ошол эле жылдагыдай эле. Мындай өйдө ылдый болгон учур болгон жок да? Өйдө ылдый болгон жок, ошондой эле жүрөбүз. Бир эле ылдый болгондо ошол кинолорго көп тартылбай калдык. Убага келели окшойт. А так, Кудайга шүгүр, элдин агымы менен келатабыз. Таанып эле эл журттар жакшы көргөндөрү бар, жаман көргөндөрү бар. Бир эле ошол эметпегенбиз баягы кинолорго көп чакырылбай, көп эметилбей калды да, мага окшогон артисттер көбөйүп кеткен окшойт да. Жок, Сакишбир эле да. Билбейм эми, антпечи мен Сакишбир эле деп. Аны укса да айтат, ой, тиги такыр болбой калган экен мактанып депчи. Баягы убак менен окшойт, баары элечи. Убактылар менен болуш керек. Анан кийин уже кичине эс алып атса керек да. А так театрда иштеп атабыз. Кудайга шүгүр. Биздин режиссерлор изденсе дейм да, мисалы үчүн Сакишти мен режиссер болсом. Сакишти алмакмын дагы. Такыр башкача чач жасамакмын. Башкача макияж кылып, башкача кийинтип, башкача образ менен, башкача мүнөз менен. Башка роль берип, башкы ролду берип туруп,
такыр мындай көкүрөгүндөгү эч кимге көргөзбөй жөн эле Айнурасы бар да ар жагында ыйлап аткан, жалгыздыкты сезип аткан, билбейм, бир башка Айнура бардыр да эми. Ал эми мындай да, Назира. Ал башка адам дегенчи, мисалы, эки ат менен жүрүп атасың деп атпайсыңбы? Эки ат менен жүргөндө ал өзүң кандай кабыл алсаң, ошондой жүрөт экенсиң. А биз кыргызда ырымчыл келебиз да. Мисалы, кетип баратканда бир мушка өткөзсө, башын жеп калган, жинде болуп калдык. Артым менен өтөйүн деп, же таш ыргытып. Кокой деп. Мурун ушул баягы жашыраак кезибизде ошондой кылчумун мен дагычы. Ошо мушук өтүп кеткен артың менен өтүп кетсең эчтеке болбойт дегендейчи. Өтүп калдым бир 2-3 жолу. Андан кийин ойлосом, жөн эле экен деп улурум экен. Анан үйгө баратканда дагы иши кылып бирөөлөр бар болчу. Бир жакка чыгаарда ийне саптап алып, анан монтип кийимдериңди баарын коюп кой, анан каякка ийнени миткенде ийне каякка барып мынтип көпкө кыймылдап калса, ошол көйнөгүмдү кийип чыгам дегенде бар да. А мен антпейм. Өзүң кийин келдип кийип кете беришиң керек да. Мындай кармабай калдым ырым-чырымдычы. А кээ бирөөлөр кармайт экен. Кээ бир жерлерди кармап коем кедечи, мындай кокуй кой деп. Актрисалыкты айтып атканбыз эже. Актрисалыкты айтып атканда. Элдин баары эле сакишти тарта берет да, мен Айнураны тартмакмын деп атпаймынбы? Ошо эми андай ролдор жок окшойт, андай режиссерлор азыр может көңүл бурбай аткандыр, баягы көрөк ат баягы куу кекиртек далай жерге секиртет болуп мындай болгон эле актерлорду тартып атат болуш керек да. Ойлонуп, эми ушуну башка Айнурасын алып чыксамбы, башкача парик кийгизип, макияжын башкача кылсамбы деген бака андайлар жок окшойт деп коем. Ушундай кино тарткым келип атат. Камчы Сарыбаевди алмакмын, Гүлмираны алмакмын, Сакишти алмакмын. Жалаң бир эле Аскат, Альбина бир эле образды бере берет го баарыначы. Ошолордун образдарын тетири кылып туруп сонун кино. Блин, анда өлмөй экен, өлбөй калмак экен. Ушуну бир ойлонуштур сен деле ушу. Эптеп спонсор чакырып, күтүп, сценарий таалып туруп тартып көрбөйлүбү анда баарыбыздан. Эми андай убакыт эле келет болуш керек, эми келбесе кийинки жашообузда муш башка. Кыялыңыздагы ролду айтыңызчы. Кыялыбызда эми ар кандай ролдор болот да. Мисалы, кыялымны кээ бир айтып коет го мен. Диздемона, Джульеттаны ойнойт. Жок, эми жаш кичинекей кезибизде окууну бүтүп атканда кыялыбызда болсо керек. Мондо ойногон, мону ойносок деген. Ар ким өзүнүн дараметине карата болуш керек да. Эми ал артисттерге роль режиссер билип турат да, кайсы роль сага жарашат, кайсы ролду алып чыга аласың. Мисалы, театрда ушундай да, спектакль бергенде. А менин кыялымдагы роль эми мага баары бир кандай роль берсе, кыялым может трагедия, может драма, может эме баарын эле бергенде, эми биздин могу возрастта келгенде бизге только эми апаларды гана ойноп калдык го. Эмне? Кочу эрте эле карый бересизби? Жок, карыбайын десең деле карыйсың да бар делечи. Бул деген өзү жазылган маңдайга. Могу 50дөн ашкандан кийин уже апаларды, анан жеңелерди берет го дейм да. Анан жаш кыз делем, жаш кызды силер ойносоңор болот, майтармандап. А биз болсо Балпайга чоң апа болуп, бергөлү балам дегендерди ойноп калат окшойбуз да. Кыялыбыздагы роль эми, конечно, баягы кыялың деген кыял күлүк да. Карап туруп, эленип кетип калай, кыз жибекти ойносокпу, ак бүйүрдү ойносомбу деп кыялдана бересиң да. Ал эми пешенеге жазылат да, ал нерсечи. Пешенеге жазылса, кыялың менен жердин түбүнө барасың го чиркин-ай. Ата Кудай буйруса эми болот болуш керек. Дайыма чачыңар кыска беле же узун чачтуу сүрөттөрүңөр барбы? Узун чачтуу сүрөттөрүм бар. Эми өтө айланып кетип калайын, Турсунбаеваныкындай жерчи болгон жок, конечно. Далыда жүрдү да дайыма. Кандай эле андай учуруңуз? Кайсы жашта эле? Ошондо 17, 18, 19, 20, 21 ушул жаштарда болду. Андан кийин эле кыркылды. Андан кийин баягы чачты эле чарчайт экен да байкуш. Жанын коюп эле күйгүзүп эле, боёп эле, күйгүзүп эле, кыркып эле, кырып эле. Андан кийин анан кой дедик дагы ушулга өттүк. Эми мен ойлоп атам, ушу жай келгенде полный эле алып салсамбы деп кырып. Лысый кылыппы? Лысый кылып. Мен 2 жыл лысый кылып эле жүрдүм. Анан эмне дештелдир? Эчтеке деген жок. Эмне демегиле. Эми мага айткан жок да, эми өздөрүнчө айткан, жок деген эмне болуп калган, кокуй кырып салыптыр деди да.
бетиңе келгенде ай эмне болду дейт да. Просто башты салдырайын, кичине өлгөн чачтардын баары кетип, кичине свежийраак чач чыкса дейбиз да. Ал кээ бирлер айтып коет го, мындай кырып койсоң аябай чач дүркүрөсө, кандай чачың кандай жаралса ошондой эле кайра эле ошондой чыгат экен. Чач өстүрүп, мындай көйнөк кийип, мындай кербезденип. Дай садагам кетип калат. Ай, негизичи ошондой эле болуп койсоң деле болот. Просто эми баягы сосолонуп, мен ал сосолонуптарды көргүм келет да кээде, жана бирок баары деле сосолонуп деле коем кээде. Көйнөк деле кийип жүрөм мен. Эмнеге көйнөк кийбейм? Көйнөк кийем. Аябай билесиң го, бар го биздикилерден кээ бирлери. Мындай эметкенде бир сосолонуп калабыз го, бир назданыпча. Деп. Жакшы, бизге жаккан жигиттердин жандашты жак. Ал эмес, андай. Ал мындай болот да, мисалы, жаңы жигиттер менен таанышып калганда любой киши сосолонот, даже жигиттер деле сосолонуп калат экен. Деп алыңыз. Деп калабыз да. Көңгүчө. Көңгүчө. Анан көнүп алганда кой десин, ами кой бул ушундай беле дейт экен да. До конца сосолонбайсың, эмне үчүн дегенде до конца сосолоноюн эле дейсиң. Капыр деп. Характериң башка. Тиякта бар да. Кайра эле унутуп каласың да, шаңкылдап кетсең, көнүп калгандан кийин бүттү да. Элдер деле баягы мен сосолонгонду көргөн эмес да, эс ойутпош керек, апа окуя. Сак эмне болду сага? Мен кээде чарчаганда сүйлөгүм келбей калат да, сүйлөбөй жөн эле мынтип театрда отуруп калсам, любой келет да. Эмне болду сак? Ооруп атасың дейт да сразу. Жок десем, эмне укпай калгансың деп. Мен деле кичине, менде деле ой бар, менде деле сүйлөбөй отурайынчы кичине дейм да. Эмнени ойлоносуң? Эмнени ойлонбок элек. Кудай эртең каяка барып, кайсы жумушту бүтүрөм, тиги болсо экен, тиги макул болсо экен. Так, кредит келатат. Кредитиңиз барбы? Жок, кредит бар кезде дейм да. Кудайга шүгүр, кредит жок азыр. Азыр эмне алдыңыз кредитке? Эчтеке алган жокмун. Жөн эле акча кредит алып коюш. Жөн эле алып коем. Эл алса алып коюш керек. Элдин кемисин эл Кудайбы, биз эл мененбиз да. Кредит алып атышат элдер деди, мен деле барып алып койдум. Төлөп кой дедим, төлөп койдук. Элдер мынтип тургу, актёрдук курс ачып, аны муну шабашкалар жасайт экен. Сиз каяктан шабашкаңыз? Мен эчтекем жок. Той топурдан? Кээде той топур болуп калат, кээде рекламалар болуп калат. Ошого эле барам. Анан ал мастер-класс өтүп, балдарды окутуш үчүн 3 айлап, 4 айлап окутуп атышпайбы? Эми ал окута турган болсоң, анда досконально окутушуң керек да, бүт. Театральный эме кылып, кээ бирлер мисалы сүйлөгөндү, басканды эле үйрөтөт, ошолорду басканды, этиканы үйрөтөм, анан этичный болуш керек, кандай отурганды, кандай сүйлөгөндөрдү, анан кийин артист боло тургандарга баягы жол берип, өтөрдө бул дегендерди болуп атат, алар деле туура эле эмет атат. А мен аны ачыш үчүн Назира зданияң болуш керек. Билемин, сиздики бар да. Жок, здание. Зданияң болуш керек, анын сабак бериш үчүн мастерство болуш керек, речь болуш керек, движение, фехтование, история, театр. Эгерде үйрөтө турган болсоң, анда ошондой кылыш керек да, аралаштырып. Анан жалаң эле мастерствону, басканды, отурганды, турганды үйрөтсө деле болот, анса деле. Бирок мен ошого пока камданын элекмин, ойлонуп элекмин. Эми андайлар көбөйүп кетпеди азырчы, мастер-класс ачкандар. Эми сиз деген башкасыз да. Эми буйруса ошого өзүнүн бүт нерсенин бар элечи, өзүнүн сааты, анан өзүнүн убагы келет экен да. Мисалы сааттын убагын келбесе, мага десең чуркап, жака көрдүн түйүнүп алып келсең делечи, убагы келмейин болбойт экен да. Сиздин жашооңузда убагы келе элек эмнелер бар? Убагы келе электер көп эле бир нерсе бар, мисалы. Көп. Эми ал убагы келе электер көп, бирок аны элге даңазалап айткым келбейт. Ал менин жүрөгүм түпкүрүндө эле туруп турсунчу. Аны айтып алып, анан кийин жолдон бирөөлөр көрүп калса, эже убагы келди беле, баягы айтпадың беле Назираныкына барганда деп мээңди уртат да. Ошон үчүн ал нерсе өзүнүн жүрөгүндө калат окшойт да мындай. Анан убагы келгенде мен айтам, Накинтай, баягы сураганыңдын ордуна келди окшойт деп айтам да. Анан может келбей калсачы, анда да жүрөм анан. Келбей калды деп. Кандай дейсиң? Яркий образдын маңызы, мааниси эмне же?
Эми яркий болгондон кийин кээ бир айтып коет го мына кыз яркий депчи образды мисалы сага берет да. Ошол образдын майын чыгарып туруп мондайлар ачык өң, кыска чач, мен негизи кийимиңиздеги образ. Образымдай да. Мен дагы эле баягы Кырымга кетип атабыз да. Меники илгери жалаң кара болчу кийимдер. Неге? Билбейм, карага жаккан болчумун да, негедир бир любой эмен алсам деле карага барып эле жабышып эле кара деле алып элечи. Анан кийин күндөр ойлодум да, анан баягы ырымбыз да, биз ырымчылбызга кыргыздарчы, мусулмандар. Мусулман эмес, даже любой эле калк ушундай болуш керек. Анан бирлер айтып калды да, кандай кара кийсең ошондой болот экен жашооң депчи. Бирок кара кийип жүргөндө деле жашоом андай болгон эмес. Анан ойлонуп калдым, чындап кээде бир сенде деле болуп туруш керек, бир нерсени кечке кийип же бир нерсени көп эмесең тажап кетесиң, кээде мындай чарчап кетесиң го. Анан ушу карадан чарчап кеттим да, бирок дагы эле болсо ушу карага эметем да. Анан яркий жүрөйүнчү, андай болор экен дедим да, анан кийин ачыкка эметим, ушуну деп ойлойм да менчи, ачык кийинип, түнт болбой, сен менен отурганда дагы мынтип отурган, ушул любой нерсени яркий кийинип жүрсөң, яркий эметип жүрсөң, ошондой деп эле элестетем мен бүт нерсени. Таарынчысызбы? Мен көп таарынбайм, бирок көкпеттигим бар да. Эгерде менден кетсе, мен бир топко эмес, бир 5-6 күнгө чейин ойлоном да. Менден кетип калды окшойт деп. Мен өзүм кайра ошол сүйлөшкөнгө аракет кылам да. Эгерде мага кетирип, мага жакшы түпкүрүңдө жакшы жүргөн кишилер менен кишилерин тартынып койсо, мен андан көпкө чейин кечире албайм да. Сүйлөшө берем, может сүйлөшөт, бирок мурункудай ачыла албай калам да, ошочу. Эмне үчүн дегенде жок жерден эле тартынып койду да мени. Анан өзүм анализ истейм да, буга эмне кылдым эле деп, пленкаңды жылдырасың да, черный-белыйын, цветнойун, баарын бирден өткөрүп көрөсүң да, анан эмнеден кайсап кетирдим буга, мен эмне кылдым экен, эмне кылып тартынып алдым деп. Кээ бирлер ошол мисалы мага тартынып калгандар деле сыртыма эле тартынып жүрө бергендер бар да. Мында келип алып, Сакиш, сен мондай кылган турбайсың, сен мондай айткан турбайсыңбы? Мен ошон үчүн сага тартынып атам. Чын бышыгын билбей туруп эле кээ бирлер тартына беришет да. Мен ошого деле таң кала берем. Тарындыңбы, уктуңбу, бирдеме дептирминби? Мен мисалы ошондой болсо, мен сразу эле айтам. Бир айтып келсе. Жооп бере аласыңбы ошого? Давай деп туруп эле. Ал калп айтып барган киши сразу эле билинип калат, Найзира. Сразу эле телефонду алып туруп, ошол айтып эле, давай мен звонить этим. Этпейле койчу, ал мага айтпа деген менден ант алган. Анан мени жаман көрүп калат да, койчу, айтпай эле койчу деп калат да. Анан ким айтты десем, айтпайм дейт да. Эмнеге айтпайсың десем, жок, ал мага айтпа деп, айтпайм деп туруп, антымды алып туруп анан айттырган дейт да. Анда калп дейм. Анда калп. Эгерде ошол айтканым мен айткан болсом, мен бирдеме деп сен жөнүндө сүйлөгөн болсом, может сен сүйлөп жүргөндүрсүң мен жөнүндө. Менден унчукпай жүрөм го деген сөздү күтүш керек да алчы. Унчукпаса анан көк беттигим бар, конечно, таарынып калсам жүрө берем таарынып, сүйлөсө сүйлөйм, сүйлөбөсө такыр сүйлөбөйм. Жашоодо аябай эс тартыңызды жоготуп сүйдүңүзбү же? Андай десе любой адамдын башында болот болчу, сенде деле болсо керек. Ал сүйгөндөрдү элге жарыялабай эле коеюн, айткымда келбейт. Жаш кезекте 18, 14, 15, баягы школьный любовь, анан детский сад, анан тиги деп коет. Андайлар болот экен, кетет экен. Өтүп кетет экен. Бир кичине кыйналасың, баягы депрессия болуп, ал убакта бизде депрессия дегенди билчү эмеспиз, Союз учурунда. Туттугуп эле калчу эмес белек. Ойлонуп, аны үчүн тиктеп бирде чыкты. Эмнеге ментти мага? Анан эмнеге ментип атат? Деп анан сенден андан эчтеке жок болсо эмне кыласың, сүйбөгөнгө сүйкөнбө дейт. Анан кайра 10 күндө кээ бирлер ашып кетсе, 1 ай, 2 айлап жинде болушат экен го, тамырларын кесип.
ага жеткен жокмун, конечно. Элестетем, сүйбөгөнгө сүйкөнүп ал, мени сүйбөй башка бирөөнү сүйүп атса, аны сүйүп алып, ар жакка барып тамырымды кесип, бет аштан кулап, зачем это надо? Анан кыйналасың, сүйгөнсүң, катуу сүйгөнсүң, ойлоносуң, блин деп өзүңчө монолог айтасың ичиңен, эмнеге кайсысыман, эмне жаздым мен? Эмнеге мени мынтип сүйбөй атат? Анан убакыт өткөндөн кийинчи ойлонот экенсиң да. А мен эмне жинди болуп атам го, эми сүйбөсө сүй, эми өлтүрөсүң маны бар, муутуп алып чыткырып алып кыкынтасың, сүй эле сүй деп. Эми мынтип мейли деп анан жүрө бересиң, анан уже убакыт өткөндөн кийин время лечит человека дейт. Сизди сүйдүк, Айнура сени албасаң болбойт дегендер болду. Секетке дейин эми ал бетиме келип айткан эмес. Мени сүйсө мындай сыртыман сүйгөндүр. Анан далак-дулак деп атсам, менден көп кишилер коркот экен да. Кээ бирлер айтып калат да, иттей тартынат экен да. Тартынышат экен да. Мен баягы аябай тамашалап, анда эле бул эле деп койсом эле анан кокой болгул сразу эле сындырат окшойт дейт экен да. Анан может эми адам болгондон кийин бир экөө 5-6 десем деле бир экөө болгондур мындай. Аябай шуну жаман сүйөм да, билейм, бирок болбойт го дегендер болгондур деп кетем да кээде жан. Бирок бетиң айтпагандан кийин ойлойсуң да, адам болгондон кийин эми сүйүү ар кандай болот го. Мисалы сенин Найзиранын мисалы сүйлөгөнүңдү сүйүп калат. Көздөрүңдү ирмеп атканыңды сүйүп калат. Басканыңды сүйүп калат. Ошондой болот экен да. Нак сүйүү бар деп да ойлойм, бирок нак сүйүү бул кинодо эле го деп коем кээде. Сен кандай дейсиң ошого, өзүң айтчы. Нак сүйүү бул кино азыр Жашоодо деле бар деп. Жок, жашоодо бар, бирокчу бат эле кетип калып атат да азыр сүйүлөр. Байкайсыңбы? Илгерки сүйүү жок да, мисалычы. Илгерки сүйүлөр бирди сүйдүң бул болду, до конца сүйүп, үйдөгүлөр айтса деле жок, мен ушуга тийбесем өлөм. Мен ушуну албасам өлөм, апа, жизнь үйлөнбөйм анда дегендер. Илгери болсо, азыр баягы интернет бар, эмнелер кинолорду көрүп атат, бирди сүйүп коет. Азыр түрлүү сүйүүлөр бар экен го. Кошелек сүйүү дегендерди угуп албайсың болду. Жакты кошелек сүйүү. Азыркы заманда ушундай тилдер бар экен го. Анда бизде бир эле сүйүү бар болчу да, болду. Эчтекеси жок болсо деле кошелек-машелегин карабай эле, кийингенин карабай эле, машинесин карабай, үйүн карабай эле, бир тууганын ата-энесин тет жактан тергеп, анын баарын историясын карап алып сүйүп ачпайбы кээ бирлер. А бизде болсо антпей эле жөнөп сүйчүбүз да, турган турпатын эле сүйүп калчубуз да. Анын эмнеси бар экен деле билбейсиң да, кошелегинде канча, может 20 тыйын бар деле. Менин азыр ойлойм, ушул чын сүйүү азыркы заманда, ушул заманда жоголду окшойт дейм да. Көп көрөм да, мисалы аябай сүйүп, бир күн эле ыйлап атсаң эле ар жактан уже бирөө менен эле шаңыраңдап кетишет го анан. Ал убакта ыйлагандар болгон да. Нимага мен ушуну эмне кылам, эмне кандай совет бересиз дегендер. Айланайын, сүйбөсөм эмне кыласың эми? Эми эмнеге сүйбөй атат десем, билбейм деп эле башка бирөөнү айтышып эле. Эми жашынакай сүйлөшүп чалып көрбөйсүңбү? Муж сүйүп калат сени деп айтасың. Десең болбойт да, бар да жаның. Ал ошонтип ыйлап атканды эле эртең менен карасаң эле, бир күндө, бир эки күндөн карасаң башка менен жүрүп калганын көрүп каласың. Айнурадан карьераны алып салса, ал артист эмес, ал жөнөкөй эле карапайым аял болсо, бактылуусузбу? Кесибиңер жок, бактылуусузбу сиз? Кесиби жок деле эң бактылуу болушу мүмкүн да. Ал кесиптен, тигинден Мен элдин кызымын деген бир ишеничибиз ичибизде болгон үчүн балким ошого эрке талтаң болуп бактылуу болуп аткандырбыз. Эгерде Айтбекова болбой калганда, Туранбаева болбой калганда жөн эле уйсап, эң бактылуу болмокпуз эмнеге? Ал ошондойлор деле мисалы момча бактылуулар. Бала чакасына чай берип, күйөөсүнүн көйнөгүн жууп, 6-7 уйду саап, бүгүн эч проблемасы жок. Ай Кудай, тиги мынтип калды, анан тиги съемкага мынтип койду, анан бул съемкага барыш керек эле, анан мени албай койду анан деп миң уурубайт да. Артисттин жашоосу чын эле жырга албай же? Артисттин бир көргөнүн хан көрбөйт, бир көргөнүн ит көрбөйт дейт.
Артисттин жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Мисалы биз Сайыз учурунда аябай гастролдорго көп чыктык да, 2 айлап. Мына май келгенде эле уже бизди куучу. Болгон кичинекей айылдардан бери коюп келчүбүз. Канча деген азаптарды көрөт артисттерчи, мисалы жолдон келатып машинебиз бузулат. Элибиз келбей калса акчабыз жок калат. Ал убакта го гостиницада жатчубуз. Азыркы заманда болсо жалаң тааныштарга барып калдык го. Эмнеге артисттердин дагы өзүнүн жакшы жагы бар. Премьераларга болгондо бактылуубуз. Элдер кол чаап. Эл кол чаап, ролуң жакшы чыкканда бактылуубуз. Жакшы спектакльдерде ойногондо, фестивалдарга барганда бактылуубуз. Бактысыз эме бул эми роль ойнолбой калганда, съемкалар болбой калганда, иш жалга кээде эми бул убактылуу болот экен да, керсечи бүт эле мынтип эле зеленый болуп кеткен да. Өзүң айттың го жана мындай. Кээде кара болуп калат, кээде жашыл болуп калат экен. Айтып каласың да, муну кээде сенде деле болуш керек да, эмнеге мен жөнүндө жүрсөм болмок экен. Кээде ба кыйналып, эл келбей, бусулуп, талаада калганда, элден таяк жегенде болобуш. Болот, мурун болчу, кадимкиде ат менен киргендер болчу да. Клубка чейин. Билбейм, мурун бир эле афишаны илип койсоң эл келчү да. Анда телефон жок, телевизор эле. Көчөнүн баары эл болчу. Анан ошондой болгондо эмнеге мен артист болдум экен, андан көрчө повар болгондо эмне 8 саат иштеп туруп эле. Артист болбосоңуз чиле ким болмоксуз? Артист болбосом мен өзүм жашоомдо археологду аябай жакшы көрчүмүн. Чиле. Өзүм аябай жакшы көрөм историяны. Бирдемелерди эметип, жанагы карап, жер казып, тинтип кетмеккенмин деп коем да. Анан тамашалап калам. Эмки жашоомдо археолог болуп карап турам деп коем да. Так, эмне ошондойду жакшы көрчүмүн. Мындай болгондо эмне, эгерде артист болбогондо же мугалим болмокпуз, ал убакта мугалимди окутчу. Анан мен мынтип коем, курсаң ток жүрсүн десең, повар болмокмун деп. Тамакты да нерсесин чыгарып туруп. Жакшы жасайсызбы? Жакшы, өзүм жаккан кыргыздын тамактарын эле эзип коем го. Кайсыны? Жаркөп. Эт менен картошканы курганбы? Ооба, жаркөп чүйдө бизде мынтип узун мындай алат го. Ошондой. Анан дагы титиреп калды. Чумурткадан салып. Казанда эшикте элестет. Бышты кабыны салбайсыңбы деген. Муну бати эмеде келет кандай айтып берди. Сиз ал өзүнө табак коюп койгонун камыр титиретип. Кыргыздын тамагына эчтеке жетпейт экен. Жеп койдуң кичине, жедиң кичине, тогуп калдыңбы? Неме башка өлкөлөр кыдырып жүрөсүз да, аяктан тамагынан кыйналдыңызбы? Жакында эле биз Португалияга барып келбедик. Кечөөнү Гүлмирадан алсаң, Гүлмира деле айтып берди болуш керек. Өлүп калайын дедим ай. Аяктан баягы колбаса саскалан чоняныкы экен да. Анан айланайын, жумуртка, балык, тоокту жеп атып эле мен чарчадым. Акырында жегим да келбей калды. Анан кийин аэропортто турганда мыскал айтып атпайбы, баары айтып атат, баардыгын тажашты да. Айтып атпайбы, үйгө барганда 5 бармак кылам деп атат, бирөөсү чучук салам деп атат. Анан мен ошол эмеден аэропорттон эметкенде сүйлөп берип, ушинтип сага айтканда айтып атпайм. Мен үйгө барганда дедим, жылкынын этин алам дедим. Салып туруп дедим, титиреп. Тиги кыз тартып атпай, эже айтып бериңиз. Салып десе, ошонун баарын эметип атпайм. Айтканда эле келдим да айланайын, жылкынын этин алдым, салдым, камырды колго журуп туруп, семиргенимди ойлобой туруп жедим го чиркин. Чыркадыңыз. Кенен дем алып, кенен, кой деген киши жок. Семирип болтоюп каласың, ай семиресиң деген киши жок. Мен монтип кол менен үзүп алып, салып алып жедим да. Баары деле баягы өлкө көрүшкөн жакшы экен, жер эле көргөн жакшы экен. Бирок баары делечи негедир ушу Португалиядан үйгө кеткенди жаман шаштым да. Мен да чет өлкө, эмне балекет өлкө болбосун. Бир күн, 2 күн, 3 күн жакшы жүрөм, андан
ушундай сагынам. Ооба, кадимкидей күндү санадым да. Кетебиз деген күн кадимкидей сүйүндүм ай. Балекет болсун, мага десең, ким эле алтын түйүнө коюлган өлкөгө барсаң деле өзүң жериң жер экен да. А чет өлкөдөн бир мырза чыгып, колуңузду сурап алып кетем десе. Ой жок айланайын, жөн эле коелук жошонайын, Айзыра жөн эле коелук алтыным ай. Кыргызстандан антып келген. Чет өлкөдөн элестетип көр. Эми мындай да маңдайыңга жазылып калса эмне? Бирок өзүң жериң эле сонунда. Чындай. Эмки жашообузда может болуп калаттыр накентай. Сон көчөдө Гүлмиржан менен сүйлөшүп атып анан. Ал деле жалгыз жашаганды неме кылып атат. Сиз деле мындай ойлогон жоксузбу ушундай? Ох, бирөө мени момтуп көтөрүп жүрсө, мен жыргап. Сен сказканы айтып атасың азыр. Неге? Көтөрүп жүрсө. Каяктан көрдүң көтөрүп жүргөндөрдү? Болбойбу. Азыр деген аялдар көтөрүп калды го жигиттерди. Бар да мындай жакшылар. Миңден бири болсо керек да, бирок эми ал элестең, эми мен көтөрөм деп белиңди сындырабы. Эми жөн эле сказкада эми. Аял баары сүйүлгөндү каалайт да, сиз бир интервьюңузда айттыңыз го, баары жалгыз деле бактылуу болсо болот деп. Ооба, жалгыз деле бактылуу болсо, эмнеге жалгыздыктар азыр канча дүйнө жүзүндө канча жалгыздыктар бар, ошолор эмне бактысыз жүрө берет. А мен мисалы үчүн сүйүлгүм келет. Мисалы сен бактылуусуңбу? Сүйүлгүм келип атат. Жаным десе сүйө бер, сени ким кармап атат? Жок, мени бирөө сүйсүн деп атам. Көрдүңбү мына, мен сага деле сурап бердим. Могу сени деле бирөө сыртыңан сүйүп, бирок сага бактын албай аткандыр. Желмостол тил узун деби? Жок, эмнеге? Ага келгенде тил кыскарат да. Көнгөн жаным, көнүп алгандай тилди көргөзөсүң да, любой нерсечи. Башында жаман кыздын баары эле жакшы болот, жаман катын кайдан чыгат деп коет. Көнгөндөн кийин тилди өздөрү эле чыгарып алат экен жигиттерчи. Өздөрү эле суу куюп, татынакай аны отоп, жыгач коюп, тил жыгылып калбасын деп. Өздөрү эле чыгарып турат экен да. Тилди анан каяктан чыгат, анан элестен унчукпай турсаң эле тилиң чыгарып эле. Эмне? Оксаңыз, мен делечи мурун ойлочумун да, эрге тийгенде эмне, ал башың кандап турат, анан байпаган жуйсуң, баласын төрөйсүң, тамагын жасайсың, ошол дагы бакытпы деп ушинтип бир тренингке барсам, ал байке айтат: "Назира, сен деген көңүлүңдү ошондой бактысыздарга эле бөлө бербей, бактылуу үй бүлөлөргө көбүрөөк бур" деди. Анан кечке бактылуу үй бүлөлөрдүн баарын карап, бул мийимди өлө өзгөртүп, сонун эркектерди атайын байкап, сонун эркек экен, аялды аябай урматтайт экен деп басым жасап атып, бул мийимди оңдоп келатам да. Балким ошончу керек, а? Молодец. Ошол оңдоп келатканга канча болуп калды буюрса? 1 жыл эле болгон тат. Боло элек. Анан ошол эле оңдоп атам деп атпайсыңбы? Анан ошондо табылып атабы уже? Четинен чыктыбы? Неме, мени сүйгөнгө уруксат бере баштадым. Уже бере баштадың, уже бирөө четинен чыгып атат, уже. Ооба. Бар, уже бир экөөсү бар, уже. Бирок ответ бере элексиң. Күчүгүн десе. Толук миң бурулганда ошондо бирөө турат да, маңдайыңда. Балким силер да ошондой керек дейм да. Эмнеге категорически нет деген болобу? Жок, мен нет деген деле жокмун. Эми баягы пешенең эмне жазылса, айтып атпайм, сандыкка салып койсоң делечи, пешенеңе жазылса болот экен да. Мисалы, сен айтып атпайсыңбы? Чет өлкөдөн келип ушинтип колуң сурап, эгерде пешенеңе чет өлкө деп жазылса, Кудай таала, Алла тааланын пешенеңе жазылган болсо, ага десең тоонун ортосуна качып кет тийбейм деп. Буйрук дейсиң. Нике айтып. Откуда знаешь, может, сен американска деп кетесиң. А тагдырды адам өзү жасабайбы эже? Тагдырың өзүң колуңда деген кайсыр бар эле? Тагдырың сенин колуңда дегендей, тагдырым сенин колуңда дегендей, эми өзүң жасасаң деле болот, бирок өзүң айткандай менин бар эле бурулуп калган да азыр. Анын үчүн сага окшоп барыш керек да. Эмнеге барбайсыңарбы? Жок, эми ага деле убакыт жок да. Көрөк аттан эле жакта жүрөсүң, биякта жүрөсүң, бул жумуш, тиги жумуш деп атып эле убакытты дагы туура колдонсо болот экен, бирок биз туура колдонбойбуз да.
үйрөнүп алганбыз да кененчиликке. Үйрөнүп алганбыз. Кененчиликке мисалы, тияка барып тинтип койбойлук, ошондо сонун болот келсе. Угуп атканда аябай жанталашабыз. Барам мен. Барам. Кылам. Үйгө келип туруп курсаң төгөндөй. Унутуп каласың баягы. Унутуп каласың. Чалса эле, бардыңбы сен? Жок, понедельник күнү барам го. Меники понедельник түгөнбөйт. Диета кармасам да понедельниктен баштап карайм. Дайыма понедельник турат. Үйдөгүлөр да күлүп калды. Бул Айнуранын кызы понедельниги түгөнбөйт. Бирдем айткандан кийин эле. Бирок сен понедельник күнү барасың, айкы. Ооба, понедельник күнү барам. Понедельник күнү каяктан барасың? Барбайсың. Неме, карылыкты да ойлой жүрүш керек экен деди да, карылыкты да ойлой жүрүш керек экен деди да Гүлмира эжечи. Ал ойлосоң деле келет күчү. Ойлогондо эмне кыласың? Ойлонсоң эмне болот экен? Карылыкты ойлонбосоң дагы өзүнүн биз эми мынакей 17-18 жашта жүргөндө карылыкты ойлочу эмеспиз, Ойлобосоң деле келди да мына. Просто карылыкты ойлой жүргөндө дебей, жакшы карыйлык деш керек. Неге? Эмне үчүн дегенде карылыкты ойлосоң да ойлобосоң да келет, а вот жакшы карыш ошону ойлонуш керек экен. Колгон келбей деген эме. Жакшы карыганды баягы уже возраст келип аткандан кийин баягыдай далактай албайт экенсиң. Баягыдай жалжалаңдап сүйлөп, алжалаңдап албайт экенсиң. Анан авторитеттүү болгуң келсе, жакшы карыш керек экен бул нерсеге. Элге жакшы мамиле кылыш керек экен, туура сүйлөп. Туура дегенде жакшы экен да. Биздикилер баягы карып баратса делечи, өзүнүкүн бербей. Анан тиги буу деп жаман сүйлөп антип атышпайбы? Көрө албай тиги буулар депчи. Ошондо кадимкидей эле ошол кишиден тартынып калат экен. Ушу жакшы эле карса болмок экен, тинтип койсо болмок экен. Мен кийинки учурларда жакшы карайын деп суранып калдым Кудайдан. Кудайдан авторитеттүү карайын. Акчыңдабай, шакшыңдабай, мастан келатат деп өлөлүк турбайбы дебей. Элетсем, карып келсем, амет эти кыкпаш өлөлүкпү дагы эле. Дегенден көрөк, алтыным эжем тирүү турбайбы, келиңиз эже, ден соолугуңуз кандай деген жакшы. Же саламдашпай туруп басып кеткен киши жакшы. Ошон үчүн жакшы карыш керек экен. Айнуржа, андай дечи, силер бир үлгүнү көрүп калгансыз да. Анан атаң көрүп ушу туура эмес карып аттыр. Ушинтип карабаш керек экен деген бирөө болдош керек, Жок, негизи элечи андай кишилер эми бүт дүйнө жүзүнө бар да, мисалычы, караганын билбей калжаңдагандар. Туура сүйлөбөгөндөр, чечкиндүү сүйлөбөгөндөр, ортодогу сөздү айтпай, акылын айтып, бузуп сүйлөбөй, наоборот, андай кылбашкың керек. Көкүтпөй аны. Давай, мындай кылсаң, муну кыла койсоң, аны тигиндей кылгансаң дебей, наоборот, ошонтип атабы кайра, кой. Сенден да кетти, мындан да кетти. Ортодогу жашынакай өзүнүн акылдуу сөзүн айтыш керек экен да, негизи жашоодо. Ошону калыс сөзүн айткан киши, жакшы карыды го могу, мен пешенесинен маңдайын. Бар го кээ бир апалар, тим эле жадырап, жайнап, жаркылдап. Нурт жашап турат го, ошону айтат экен да. Ошон үчүн мен карылыкка айтканым, жакшы карайын деп элес. Күнү түнү ошону эметип калдым да, Кудайдан жакшы эле карайынчы деп. Ошон үчүн карылык мен кээ бирлөр бар, өзүнүн жашын жашыргандар бар да. Сизчи? Мен эмнеге жашырам? Ушул жашка жетпей калгандар да бар да. Кудайга шүгүр, ушу жаштыгын тамагын жатам. 55-те. Гүлмира көстеңиз, Гүлмира чогуу бир замандаштар. Ал жашырып эмне кылат? Туурабы, өзүң жашыңды айта бер эмне? Өзүң жашыңды айтып койдуң эмне болот экен? 55-те менен жок. 75-80деги Айнура кандай болот? Ушундай эле болот. Оор басылыктуу болом, Кудай буйрса. Азыр оор басылыктууга өтүп атам. Айзира байкап атасың отурганымды. Оор отуруп атам. Илгерилечи бир элден таяп калганда эле жоолукту алдыга салынып, кемпирдин образына эрте кирип кетишчү эле го. Ооба. Азыр кандай тенденция болуп атат деп ойлойсуз? Бабушкаларыбыз, азыр чоң энелерибиз. Айылдагы эми мындай шаардык менен айылдыкты салыштырсаң, эгер салыштырып турган болсоң. Айылда ошондой эле бабушкалар, илгеркидей эле жашынакай жолу сандып эле, алдына сандып. Айылдыктар менен
шаардыктардыкы асман менен жер дейт да. Айылда эмне көрөкат көп болот. Ошон үчүн айылда бат карайт. А шаарда эмне? Үйгө киресиң, жумушка келесиң. Эртең менен саат 4-тө туруп уйсап, сүт өткөрүп, уйду жетелеп жакка жеткирбейсиң. Сууга жуунасың, нан жасайсың, жер казасың дегендей. Айнура көп ыйлайбы же? Редко метко ыйлайм мен. Көп кайгырбайсызбы? Биз, конечно, кайгырасың. Кайгырам. Аябай кайгырам. Бир кайгырсам аябай чогулуп кетем. Бирок ошону өзүм кайра жеңгенге аракет кылам да. Кантип чыгасың? Театрга келем, ролдорду ойноп атып, эл менен сүйлөшүп атып эле чыгып кетем да. Мындай кээ бирлер аябай эле такыр эле түшөктөн турбай калат экен го. Кайгыргандачы, тамак ичип. Мен капаланып, бирөөгө таарынып, капалансам, мен тамак ичпей калам. Талып эле, бир тешикти карап эле калам да. Анан кайра ушул 1-2 саат, 3 саат, 4 сааттай ушундай капаланам бир күндөй. Анан кайра бирөөгө жолугуп, бирөө чалып калса, кайра эле унутуп калам. Кайра эметип кетем да өзүм. Эми капаланганда, ошол эметкенде ошол ойлогон эмен келип калса анда бир жөн эле анан. Бул эми Кудайдын өзүн жаратканы окшойт да. Капаланып, ачуу таттуу бир жүрөткөн да. Ошон үчүн бат капаланам, анан бат жазылам. Бирок бирөөгө катуу таарынсам, до конца. Сүйлөшө берем, бирок мындай жүрөк уже эметип калат да, муздап калат. Андай болсо керек да любой кишиде. Мындай сүйлөшө берем, баягы жакшы көрүп жүргөн, жакшынакай жүрөгүңдү берип, монтуп жүргөн эле киши эле монтуп кетсе эле анан апи кой, эмне поля болуп кетти дейсиң да. Андайлар жайын эле коюп койгум келет да. Жаштыгыңыздагы кыялданган кыялдарыңыздын баарына эле жеттиңизби? Же кыялдар орундалбайт бекен? Эми ал жерден кээ бирөөсү орундалды, кээ бирөөсү орундала элек пока. Эми орундалат го деген үмүтүм үзүлө элек, буйруса орундалат. Кудай буйруса орундалат баары тең. Давай, дагы. Элдер ушу элден өткөндөн кийин эле жашоом бүттү, анан өлү анандай өлүмүң бүтө беришет го. Бүгүн жашоону кайра жаңыдан баштаганга эч качан кеч эмес деген нерсе сизде жашайбы? Жашайт. Жашым өтүп кетти. Жок, жашайт эмнеге? Эми өлбөдүм бале, 55-ке чыктым деле такыр эле үмүтүм жашабай эле анда эмне кылам? Бияка сага деле келмек эмесмин. Айзира, мен 55-ке чыктым. Этип эле коеюн. Жөн эле коеюнчу, үйдөн чыккым келбей атат. Ушундай эле жатам казып потолокту карап эле демекмин да. Бул үмүтүң, жашооң баягы өлүп калганда гана түгөнбөсөчү, эки бутуң басып жүрөбү, эки көзүң көрүп атабы? Үмүт аягында жашаш керек да андан ары дагы. Андан кийин дагы керексиң да элге сен ай. Азыр 80ден өткөндөр деле мен жок өлбөйм, мен жашайм, дагы жашайм деп атышпайбы? Ал адамдын өзүнөн го накиндай. Мисалы кээ бирлери ойчу картайдым эле, мен эми кимге керекмин деп. Сен эми бир тууганыңа керексиң. Жоло жолдошуңа, театрыңа керексиң деп бака акыл эстүү кезде. Ал ол эч кимге керегиң жок күндө эле келет. 80-90дон ашкандан кийин уже. Вот ошон өлбөйбү деп калышат. Хапыр бул да. Ташты орундаган. Мени сурап калат, канча дегенде айтам, ташты орундамын деп коем. Туурабы? Айнур эже, жаш кезиңизде деле ушундай белеңиз, ачык-чачык. Ооба, жаш кезимде эле мен тамашалап калам кээдечи. Ушундай беле дегенде эле күлө берем да. Мен энемдин ичи эмес, атамдын белинде жүргөндө эле ушундай. Тентек белеңиз. Ооба, тентек экенмин да. Мен бала чагым, бала кезим аябай сонун өттү. Эч кандай жокчулукту билген жокпуз. Бапырап эле, шаңыраңдап эле, тоо ташта ойноп эле. Мен өзүм бала чагым, балалык чагым аябай эле сонун өттү да. Анда илгери артист дегендерди көп кабыл алчу эмес эле. Жок, менде биздин үй бүлөдө андай болгон жок. Жокпу? Каалаган эмне кылам десе өзү билчүбүз.
эркиндик бар болчу. Мен артист дедим ба, артист. Мен ата анем вообще тигиге отурам, буга өтөм, тете деген жок. Миң жеткен жерге бара бер дечи. Миң кайсы окууга жетет десе, мен айттым, миң ушуга жетет окшойт. Десе менен күлүп калган, анан ошондон бери эле элге эмгектенип, элге рух берип жүрөбүз. Кайсы сабактарды жакшы окучусуз мектепте? Мен өзүм кыйынмын, артисттердин баары эле окумуш окуган эмес. Кандидат болсок, алдап тиякта жүрүп, бияқта жүрсөк, мен аябай двоечник деп эле болгон жокмун. Бүт аралаш болду да. 5-имде болду, 4-имде болду, 3-имде болду, 2-имде болду, бүт эле. Ошондой болду. Цветной окуган турасыз. Цветной, конечно, эмал. Эгерде мен круглый 5ке окусам, может, артист болбой калмакмын. 55 жашка келдиңиз, артыңызды жарым кылым басып койдум деп мынтип сары эсеп салганда кандай жашаптырсыз, отчет бердиңиз? Кудайга шүгүр. Мен өкүнбөйм. Ушул жашка чейин жашаганым өкүнбөйм. Конечно, ортодо кичине кыйынчылыктар болду, бирок ас эле болду да, мындай бир тикеле. Ата мен өзүмдүн ошончо 55 жашымды эч качан өкүнүп, ошо эчтеке эмнеге мынтип дебейм. Ушул жашка чыкканыма мен бактылуумун. Өтүп кетти, аны кайра кайрылып албайсың. Эми андан аркысы Кудай буйрса жакшы болсо экен дейсиң. Жакшы карып, убага келгенде өзүбүз жашынакай баарыбыздын кете турган жайыбыз ушакта авторитеттүү кетели дейм да. Өкүнбөйм. Зачем өкүнүп? Айтып атам, го жаман нерселер да болду, туура эмес кылган иштерим деле болду. Туура кылган ишим болду. Бирок эми баягы өзүң айткандай жаман жак деле тигинтип койбодум беле, аны мынтип койдум. Ничего эми баягы айтып коет го, жаштык кезде көп нерсени ойлобойсуң го. Анын баары эле бул эмеден бүт эле өтөт окшойт. Бака көрсө анан турмуш өзү тарбиялап коет экен да. Жаман нерсени кылдыңбы, экинчи баягы кылбай. Японецтер балдарын биз мисалы сон мына хрустальный эме болупту, бала келип карап, өлтүрдү, карма дейсиз го. Алар тимеле коюп коет экен да, сындырат экен. Экинчи ошого тийбей калат экен да. Тажрыйба экен да. Анан биз деле сындык, күйдүк, мүдүрүлдүк. Бирок мен өкүнбөйм, сонун эле болду. Эл эмне дейт менен ооруйсузбу? Эл эмне дейт менен оорубайм. Оорубайм. Эмне үчүн дегенде илгери айтча да, эл эмне дейт, кой деп үйдөгүлөр деле ошонун мээге сиңирген да. Анан биз баягы школдо жүргөндө койкой, эми аны биз ата-энебизден эле окучубуз. Акмак. Тигин эмне сабап салдың? Тигин эмнеге сумка менен бир чаптың, кой. Тигин огородун эмнеге алманы урдадың, акмак, эл эмне дейт? Баягынын кызы уурук экен деп айтпайбы деп эле. Ата-энебизден окучубуз да. Эми биздин ал убакта эми ушу таң кала берем да, кичинекей чагыбыздачы. Огороддо деле толтура алма. Анан кошунаныкынан кирип чисто урай, жиндик эмиз. Кызыктуу мындай бир неме адреналин болсо керек. Билбейм үйдө деле ошол эле алмалар турат ошолор эле турат. Жок, балдар менен чогуу суун жегимден огороддун ар жагы менен барып карап ошон сүмсүңдөп. Анан ошол көк алмасын келип жулуп, жерге түшүрүп анан кетчүбүз да жиди. Анда да көрүп калса бүт дыркыратып коет, алмабыздын жарымы жерге түшүп калган. Анын баардыгын алып келип алтырма тама алып келип астына койгондо мына сиз апа чабып үйгө жолочу эмесмин мен. Ал кайда жүрөт десе мен жокмун деп. Тоонун ар жагынан эчке келбей коркуп. Анан мынтип бара үйгө кирчүбүз. Ага чейин унутуп калат, анан унутпаса өпкөмдү жулчу, конечно. Элим дейт, баягынын кызы дейт. Алма мына турат го дейт. Ушу бир кызыктай болсо керек да, мындай балалык кездечи. Бирөөнүкү кызык көрүнсө керек да. Ошондой күндөр өткөн. Атак өткөн кеткендерге өкүнбөйм. Өкүнгөндө эмне Назира? Ооба. Өкүнүчү жок. Өкүнгөндө эмне ошолор кайра оңунан келип калса, анда жыргабайсыңбы? Болду, кетти, келди. Эми мындан аркы 55, 56, 57 жашындагылар жакшы болсо экен дейм. Пландар коёт атасызбы? Мында мынча жашымда муну кылам, тигини кылам. Жок, ушул көпчүлүк ушинтип план коюп коет экен, мен план койбойм чынын. Курска жазылам анан бул. Жок, план коюп, антип мынтип, чынын айтканда мен плансыз эле жашайм. Жашоо каякта? Просто мынакей, эртең мына бүгүн мына сенден кийин азыр мен банкка барам да. Мына ошентип эле өзүм болгондо эле, мына муну өнтүрүп бүткөндөн кийин
банкка барып справкасын берип коеюн деп атам. Мына планым. Ана мен план коюп алып, терезе сумка момундай кылып алып туруп кээ бирөө там кылып кеткен го. Мен ошондой жок экенмин да, план коюм. Мен күнүн эле пландап коем да. Мисалы бүгүн эртеңкини пландап коем да. Болду, ошол план менен кете берем. Сон. Жакшы. Мындан жашооңуз сиз айткандай чында. Мындай кадырлуу, карылык келип, балбайбы? Ошондо да экөөбүз жерге отуруп алып. Азыр канчадасың сага? Мен тыңдалайын, акинтай 70ке келип калдым деп калсак. Анда деле ошо интервью алып жүргөн болом да. Кудай буйрса, сен самый главный Кудай Таала, Алла Таалам өмүрүңүздү берсин алчка. Анан кийин багы өмүрдөн экен да, өмүрүң узун болсо, анан ушул жашка жетелик деп тилеп коюш керек экен. Сразу эле настроениябыз жок деле, ушунун өлүп эле калсам экен, өлүп эле калбайт белем дегендер деле болот да кээдечи. Андай нерсе менде деле койгомду, ушундан көрөп, акмак, ушундан көрөп деп, конечно, күнүмдүк учурда болот экен. Өзүңүздү өзүңүз мактайсызбы? Жок. Көбүрөөк урушасызбы? Өзүмдү көп урушам. Телтеңдебей эле жүрбөйт белең да, өзүмчө монолог ичименчи. Монологуңуз башталат. Сенде деле болобу ушундайчы? Эмнеге митип койдуң, жөн эле жүрө бербейтпи? Эмнеге жабыштың дейм да, эмне антып сүйлөдүң? Деп өзүмдү өзүм урушам. Анан үйдөн эле баягы үйдөгүлөр менен отуруп калганда эле, күлүп эметип калганда эле. Ай. Дем айланайын, менин баркым силерге эле жок, ай. Баркым жок. Үйдөгүлөр мени эметпейт го, көңүл урбайт го, баягыдай болуп. Деп эле урушуп элечи. Ай, баркым силерге эле жок, ай, десем. Сен баркың билебиз, сен муну кыш керек дейм, сен бактуу деп эле сен эмне отургузуп коелу деп калса эле, кайра күлүп каласыз да. Бүт баары эле эме кылат экен, ошентип эле жашоом келатат, акинтай. Сонун эже. Сиз биз үчүн барктоосуз, сизди биз мактайбыз, таңтайбыз. Кудайга шүгүр, жан. Элдин кызысыз, сон келип бергениңиз үчүн рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Бүттү. 1 саатыбыз өтүп кетти. 2 саат кылбайт белем. Буюрса мен да тойбой калдым, Кудай буюрса дагы алды да. Дагы келебиз да. Дагы жакшылыктарда болобу, кандай учурда болот, дагы келип сөзсүз түрдө маектешебиз. Конечно. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Айнура Турканбаеваны 1 саатта ачып болгон жан дүйнөсүн чыгарыш мүмкүн эмес. Кудай буюрса дагы алдыда да көрүшөбүз. Сериал деп койбойсуң. Сериал ачыш үчүн бирден эле катыш керек деген дебейсиңби? Ооба, пикирлериңиздерди комментарийге жазып коюңуздар, балким суроолоруңуздар бардыр. Эмнеге көрсөтүүдө жооп берет дербиз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.